Экс-президент Сооронбай Жээнбеков бүгін 10 январда президенттик шайлоого жана башкаруу формасын аныктаган референдумга келип добушун берди. Ал журналисттердин суроосуна жооп берип жатып, президенттик башкаруу формасын тандаганын билдирген. Анткени менен Жээнбеков өзү президент болуп турган кезде парламентаризмди колдой турганын айтып келген. 2018-жылы Европада коопсуздук жана кызматташтык уюмунун башкы катчысы Томас Кременгер менен жолугуу учурунда Кыргызстандагы 2005 жана 2010 жылдардагы окуялар диктатура менен парламенттик демократиянын кагылышы экенин баса белгилеген. Алдын ала жыйынтык боюнча Кыргызстанда референдум өттү деп таанылды. Кыргызстанда башкаруу формасын тандоого 1,178,656 кыргызстандык катышып, референдумду таануу үчүн минималдык чектен ашты. Бул тууралуу Борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымы Нуржан Шайылдабекова билдирди. Саат 18:00 карата берилген маалымат боюнча 33,8% өз тандоосун жасаган. Мыйзам боюнча референдумду өттү деп таануу үчүн шайлоочулардын 30% 1,069,000 жаран катышышы керек. Президенттик шайлоодо берилген добуштарды электрондук системанын жардамы менен саноонун жыйынтыгында Садыр Жапаров алдыга озуп чыкты. Саат 20:15 добуштардын 60,52% эсептелип, Жапаровго элдин 81%дан ашыгы добуш бергени аныкталды. Бүгүн өлкө боюнча 2474 ал эми чет мамлекеттерде 48 шайлоо участкасы ачылган. Саат 20:00 алардын бардыгы жабылды. Жалпы жолунан 3,563,574 кыргызстандык добуш берүү укугуна ээ болгон. Мамлекет башчылыкка жалпысынан 17 талапкер ат салышты. Кыргызстанда өтүп жаткан президенттик шайлоонун автоматтык урналардын санагы менен чыккан алдын ала жыйынтыгын Борбордук шайлоо комиссиясы жарыялап турат. Инфографикада көрсөтүлгөн маалымат шайлоонун расмий жыйынтыгы болуп эсептелбейт. Акыркы бүтүм добуштардын баары кол менен саналып чыккандан кийин гана белгилүү болот. Президенттикке талапкер Каныбек Иманалиев атаңдашы Клара Сооронкулова үчүн добуш берди. Бул тууралуу ал Бишкектеги шайлоо тилкелеринде добуш берип чыккандан кийин журналисттердин суроолоруна жооп бергенде айтты. Жаныңда кыз киши турса, өзүңө добуш бергениң жигитчиликке жатпайт. Мен ошондуктан Клара Сооронкуловага, кыргыздын аял затына добуш бердим. Кыргызстандын келечегин мен аял затынан, жаштардан жана чыныгы парламенттик демократиядан көрөм. Бүгүн 10 январда Кыргызстанда кезексиз парламенттик шайлоо жана мамлекеттик башкаруунун формасын тандоо боюнча референдум өтүп жатат. Жалпы кыргыз элине кайрыларым, биз укуктук нукка келишибиз керек. Укуктук нукка келгенден кийин гана Кыргызстандын өнүгүүсү жөнүндө кеп кылууга негиз бар. Бүгүн күн тийип турат, бирок шайлоочулардын келгенин көрдүңүздөр, өтө аз, 5-7 мүнөттө бирден келип атат. Биз тагдырыбызга кайдыгер болбошубуз керек. Мамлекеттин тагдыры бөлөк бирөөнү эмес, сиздин гана колуңузда. Сиз гана келишиңиз керек, сиз гана добуш беришиңиз керек. Мен парламенттик башкарууга добуш бердим. Себеби биз чыныгы парламенттик өлкөнү орноткондон кийин төңкөрүштөр болбойт. Ошондон кийин бүгүнкү кризистен чыга алабыз. Бизге чыныгы президенттин көз карандысыз парламенттик башкаруу керек. Талапкерлердин баарына ийгилик каалайм. Баары татыктуу. Бирок Кыргызда жигитчилик эмес. Эгерде жаныңда кыз киши турса, өзүң добуш берген. Мен ошон үчүн Клара Сооронкуловага, кыргыз элинин аял затына добуш бердим. Кыргызстандын келечегин мен аял затынан, билимдүү жаштардан жана чыныгы парламенттик демократиядан көрөм. Президенттикке талапкер Клара Сооронкулованын Ош шаарында шайлоого байкоо жүргүзүп жаткан ишенимдүү өкүлү Гүлгакы Мамасалиева добуш сатып алуу жана спортчулардын басымы тууралуу билдирди. Анын айтымында Азамат Төлөнов аттуу жаран спортчу балдар менен жергиликтүү тургундарга кысым кылган. Мен шаардын чыгыш тарабында жайгашкан номер 55-51 шайлоо участогунда добуш сатып алуу жөнүндө угуп келдим. Бул жерде машина менен келип акча таратып жатышкан экен. Тилекке каршы биз кеч келдик. Кайсы бир спорттун түрүндөгү федерацияны жетектеген Азамат Төлөнов өзүнүн достору спортчулары менен жашоочуларга басым кылып жатыптыр. Кайсы талапкердин таламан талашып жатканын аныктай албадык. Биз келгенден кийин жоолуп кетишти, деди ал. Жалал Абад облусунун Базар Кургон районуна караштуу Жазгечүү айылында 3 жыл мурун өлгөн аялдын аты жөнү шайлоочулардын тизмесинде илинип турат. Номер 2385 тилкесинде маркум Айгүл
Абдибахов кызы тизмеге кошулганы тууралуу айыл башы Замирбек Масирканов Азаттыктын кабарчысына төмөнкүчө маалымат берди. Биз бул жаран каза болгондон кийин айыл өкмөттүн каттоосунан чыгарганбыз, бирок шайлоочулардын тизмесине кошулуп турат. Бул боюнча Борбордогу мамлекеттик каттоо кызматы жооп берет. Аталган айылда 213 шайлоочу бар. Кыштакка 2020 жылдын сентябрында биринчи жолу жарык берилген. Президентке талапкер Адахан Мадымаров президенттик шайлоо өнөктүгү учурунда эле бир адамдын пайдасына мыйзам бузуулар орун алып жатканын белгиледи. Анын мындай пикирин бүгүн 10 январда Бишкектеги номер 12-11 шайлоо тилгесине добуш берген соң журналисттердин суроолоруна жооп берип жатып айтты. Шайлоонун таза өтпөй жатканын кечеден бери сиздер деле көрүп турасыздар. Кыргызстандын бардык жеринде көчмө урна менен добуш берүүдө мыйзам бузуу көп болду. Мындай жапайчылыкты эгемен алгандан бери көрө элекпиз. Анын баарына коомчулук баа берет. Өгүт иштер учурунда одоно мыйзам бузуулар болуп жатат. Биз бир нече талапкерлер маалымат жыйын куруп, далилдер менен айтып бергенбиз. Бирок БШК сот органдары эч кандай чара көрүшкөн жок. Эгерде мен шайлоодон жеңип чыксам, анда 5 октябрдан кийин кабыл алынган чечимдерди жокко чыгарып, өлкөнү укуктук талаага кайтарып келем.